Түрмөлөрдү кайтарган кызматтык иттердин бүгүн сынагы болуп атат. Бул сынакка сибирский лайка катышып атат. Бул лайканын аты балта деп аталат. Бул балтанын өзгөчөлүгү бул кызматтык иттерди үйрөтүүчү борбордон жападан жалгыз. Белгилей кетсек, бул борбордо жалаң гана немис овчаркалары кызмат өтөйт. Саламатсызбы жолдош мырза? Саламатчылык. Бул иттин өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз. Бул иттин өзгөчөлүгү аты балта болот, өзүн жакшы алып жүрөт. Ис алган жагынан өзгөчөлүктөрү билинип турат. Өзүн жеңил алып, шайыр жүргөнгө жакшы ылайыктуу ит бул. Өзү 4 жашта, 4 жылдан бери ушу биздин кызматта кызмат өтөйт. Өзүңүз ушул итти үйрөтүүгө кызыктарсыз да? Өзүм итти үйрөткөнгө жакшы эле кызыгам негизи. Өзүм итти биякка кызмат кылып, иттерди кызмат кылганга 1 жылдай болуп калды аралашып. Ушу келгенден бери ушу балтаны постоянно өзүм жанымда алып жүрөм. Кызматка да постоянно чогуу алып чыгам. Чындыгында балта аттуу Сибир лайкасы качкындарды изи менен табуу боюнча чебер. Ага коюлган тапшырманы балта көз ирмемде аткарып, качкан адамды жаңылбастан таап келди. 12 кинолог кызматтык иттери менен 3 багытта сындан өтүштү. Алгач иттерге машыгуу болуп, андан соң кылмышкерлерди кармоо, түрмөдөн качкандарды таап келүү жана катылган баңгизатты чектелүү убакытта табуу тапшырмасы коюлду. Бул сынактын башкы максаты кинологдордун тажрыйбасын арттыруу жана оор кылмыштарга кызматтык иттерди алдын ала үйрөтүү. Пландын негизинде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинде жыл сайын өтүп атат. Бул мелдеш ар бир бөлүкчө, батальондордо, роталарда кызматтык иттердин атайын кинология борборлору бар, центрлары. Кинология борборунда Белоосто жайгашкан окутуу борборунда кечээден бери мелдеш өтүп атат. Максаты ушу кызматтык иттердин дайындыктарын андан тышкары ушу кенже кинологдордун кызматтык иттерге кандай даярдыкта, жылдын ичинде кандай даярдыкта өздөрүнүн кылган эмгегин баалаш үчүн ушу департаменттин 3 батальонунда Белоосто жайгашкан кечээден бери ушу мелдешти өткөзүп атабыз. Максаты ушул. Сынакка катышкан кинологдор менен алар тарбиялаган иттердин 3-өө алдыга чыгып, атайын даярдалган медаль жана ардак грамоталар менен сыйланды. Аталган кызматтык иттерди үйрөтүү борбору республика боюнча иттерди багып, үйрөтүп, андан соң бардык аймактардагы түрмө кайтарган жайларга таратышат. Ошону менен бирге иттерди үйрөтүүгө кызыккан курсанттарды да тарбиялашат. Жокерлерди окутабыз, курсант кызматтык иттердин адистерин даярдайбыз. 2 поток жылына 60 бала даярдайбыз. 60тан 120 бала даярдайт экенбиз. 2 айдан болот курсу. Кызматтык иттер түзөтүү мекемелерде кылмышкерлерди качырбоо, качкан кылмышкерлерди кармоо жана көзгө көрүнбөй качып кеткен кылмышкерлерди издери менен табууга даярдайбыз, негизи кызмат болуп. Ошо бул жерге биринчи келген жоокерлер эч кандай кызматтык ит менен түшүнүгү жок жоокерлер, бирок кызыгы бар жоокерлер келет. Эң биринчи адам кызматтык итке кызыгуусу керек, эң биринчи очередь. Кызматтык иттерди тандап алууда ден соолугу биринчи орунда элейт. Кызматтык иттерди үйрөтүү борборунда бүгүнкү күндө 25 ит үйрөтүлөт. Алсак, алабай, хаски, лайка жана немис овчаркалары. Булар бир күндө 2 жолу тамактанышып, 2 жолу атайын даярдыктагы машыгууга чыгышат. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.